Агарып күндүн атканы менен эрте турган пендеге жараткан Алла ырыскысын чачат деп айтат го. Мына азыр саат 7:30 болуп калды. Көкбөрүчүлөр четинен келип, өздөрүнүн иштерине, өздөрүнүн милдеттүү иштерине камынып, мына акырын бирин-серин келе башташты. Мына ушундай биздин көкбөрүчүлөр менен ассаламу алейкум. Агарган күндүн атканы менен жакшы апа. Мына ошентип дагы бир кыргыз эли караңгы түндөн аман-эсен чыктык деп агарып күндүн атканы менен бир муштумдай, бир туугандай болгон бири-бирине келип аманаттарын, сагыныштарын жазышып, учурашып, өздөрүнүн жан дүйнөсүнө төп келген жумуштарына, иш алкагына аттанышып, мына кыргыздын көкбөрүчүлөрү өткөн көрсөтүүбүздө көрсөткөндөй мына атты теелеп, 12 атты бирдей теелеп асабайлап койгон. Эми мына тарап кылкылдаган кыргыз көчүндөй болуп, эрте келген турналар көркүндөй болуп, азыр аттанып алышып, ат бастырып, ат иштеткенге даярданып атышат. Кыргыздын өзүнүн бул салтына келген, илгери ат таптап келген, атты кадырлаган, ат кадырына жеткен эч убакта кор болбойт, сууну сыйлаган зор болот деген улуу сезимдер менен кыргыз жигиттери иш алкагында. Адам баласы күткөн жаңы жыл дагы мына митип кирип келди. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз өлкөсү эгемендүү, урматтуу жараткандын сүйүктүү пенделери, урматтуу мен кыргызмын деп келген дүйнөгө, кыргызмын деп кетермин дүйнөдөн деген кыргыз жергесине дагы ааламга мына жаңы жыл кирип келди. Кудай буйрса ушул жаңы жылдын иш алкагында жаңыланып баштайлы, жаңы кадам менен, жаңы аң сезим, жаңы иш менен, жаңы ой тилек менен баштайлы деп аткан жаңы жылыбыз куттуу болсун. Кыргыз көчү теле долбоорубузда дагы иман, аманчылык тилейбиз. Элибиз менен эл ичинде аманчылыкты тилейбиз. Элдин курсагы ток, жан дүйнөсү азыгы менен, жан дүйнөсүнүн ички тазалыгы менен бирге болуп, ар бир үйгө кут, ааламга тынччылык орносун деген иш алкагы менен кайрадан биз Кыргыз көчү теле долбоорубуздун улут насил берүүсүнүн кыргыз улуттук ат оюндары көкбөрү теле долбоорубузга куш келипсиздер. Эмесе, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, Сары Өзөн Бетегели чүй өрөөнүндө мына минтип сокулук командасы кандай түзүлүп атат, кандай иш алкагында келечекке кандай кадам таштап атат деп биз сокулук командасынын өргөсүнө келип олтурабыз. Биз Алмаз атабыздын түндүгүнө келип олтурабыз. Ассаламу алейкум. Жаңы жылыңыз менен. Да жаңы жыл. Ден соолугуңуз жакшы. Бала бакыра. Үйдө байбиче, эли журт. Жакшы. Жакшы. Эми мына ата, ушул сокулук командасына өргөнү салып, Кудай буйрса Ноорузга даярданып, ошол тууралуу кеп сала бериңиз. Эмесе биз ушул аттарга салынган өргөнүн ичине сапар алабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Урматтуу көкбөрүчүлөр, мына айтылуу Сары Өзөн Бетегели чүйдө курулган ушул сокулук командасынын түндүгү, мына ат сарайы. Ар бир аттын өзүнүн бөлмөсү. Мына мисалы чагылган, мына өзүнүн жабдыктары менен караңыздарчы, керемет. Мына герб, аттардын баары Кудай буйрса тееленип, эттерин толтуруп, күч жыйнап аткан мезгили, өзүнүн тамактана турган акыры даяр, жаткан жери жылуу, таза. Мына ар бир көкбөрүчү мен кыргызмын деген ат үстүндө жүргөн көкбөрүчү, кыргыздын улуттук ат оюндарын сыйлаган уулдарыбыз мына ушундай шартты эңсейт, талап кылат. Мына генерал, мына лимон, мына двойка, мына ошол эле резвый. Ана аттардын ысымдары мына ушундай. Рим, Ак Байпак, Бак Тору, Карышкыр, мына Карагер, мына ошондой эле. Эми орусча коюп коюптур, айтпай эле коеюн. Мисалы бул көкбөрүчүлөрдүн тулпарлары дене боюн чымырлаш үчүн, кара этин толтуруп, күч алыш үчүн чоң аянтча аябай кажет да. Мына булар тиги угулуп ат иштеткенде мына момдай аянтчага чыгып, мына эмне деген шарт? Жылкылардын ары бери иштесүүсүнө, таза абада жүгүрүшүнө, буту колунун ушул каарда муундарын бышыкташ үчүн мына ушундай аянтча талап кылынат да. Көрдүңүздөрбү?
мына ушереки Сокулук командасынын сарайынын айланасында мына ушундай ээн аянтча бар. Мына азыр балдар чыгат, тулпарларын токуп алып, анан биз өткөн көрсөтүүбүздө көрсөткөндөй атты иштетүү, атты бастырып иш алкагында мына ушундай аянтчада чогуу болушат. Аалам кең. Эр жигиттин ичинде эр токумду ат батат. Керек болсо бүтүндөй ааламды сыйгызат деген ушул. Кыргыздын улуу сөздөрү эске түшүп, бөдөнө сойсо да касапчы сойсун дегендей, бул балдардын күнүмдүк жасап жүргөн иши жан дүйнөсү менен, тулку бою менен, акыл насааты менен төп келишип жасап аткан соң, мына аттар дагы ошого даяр, жигиттердин сапары байсалдуу болсун. Сокулук командасы ошол эле ат иштетүү, өздөрүнүн дене тарбиясы боюнча иш алкагында жумуш көргөнү кетишти. Сапарлары байсалдуу болсун, байгели болсун. Өткөн көрсөтүүлөрүбүздө эсиңиздерде болсо, мына ат үстүндө жүргөн кыргыз көкбөрүчүлөр айтып, ушул көкбөрүнү түптөгөн агаларыбыз, чыган атуулдарыбыз, байкелерибиз аман болсо, ошолор арбын болсо, бир муштумдай жумултуп, бир түндүктө ушинтип машыктырып, өзүбүздүн ат сарайыбыз болсо, бир жерден агарып дарак, бир жерден агарып көгөрөт деп айткан сөздөргө таандык болсун деп ар бир көкбөрүчүнүн тилеги мына ушул эмеспи атаганы. Анткени мына Сокулук командасы мына ушундай болуп түптөлүп, мына кыргыздын көкбөрүчүлөрүнүн алдыңкы командалары да ушинтип баштаган. Ушинтип баштала берсе экен, ушундай ыңгайлуу шарттар көкбөрүчүлөргө түзүлө берсе экен, көрөңгөлүү болгон кыргыздын көрөңгөсү түгөнбөсө экен, уюткулуу кыргыздын уюткусун шыпкап салгандан сактаса экен деген тилектер менен мына Кудай буйрса Сокулук командасы түптөлүп атат. Кыргыздын желегин желбиретебиз, кубанычын элге туу көтөрүп чыгабыз деген жакшы иш алкагында. Анткени ата-андашы болбой, эч убакта өсүш болбойт. Ата-андаштарын издеп, кыргыздын мен деген балбандарын издеп, ошолорго балбанчыларга тикелей турганга, күнгө тике караганга, ошол көз ирмемдерибиз, көз караштарыбыз, акыл насааттарыбыз жетеби деген иш алкагында эмгектенүүдө. Ушул Сокулук командасындай командалар арбын болсо экен, ушуларды көтөргөн, ушуларга жагдайлап, шартын түзүп берген кыргыз атуулдары көрөңгөлүү болсо экен деген тилектер менен биз ушундай түптөлгөн командаларга жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кыдыр болсун демекчибиз. Азыр Сокулук командасында 12 тулпар бар экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Үйүргө барат да кетет да жылкылар, Жылкылар үйүргө чыкпайт, только ушу сарайда турушат да. Жайдыр, кыштыр сарайда. Үйүргө кое бергенге буларды болбойт. Бул анткени мунун баарын өздөрү менен өздөрү заниматься этиш керек, тренировка кылыш керек буларды. Үйүргө кое бергенде булар тоодон жакшы болуп келбейт да, анда бузулуп келишет уже. Чуркайт, бутун алдырат, алышат айгыр менен. Жонун жалын, буту колун алдырат. Этинен арыктайт, анан толтуруш керек да. Анын баарын кайта өз ордуна келтириш үчүн канча убакыт кетип калат. Туура айтасыз. Анын үчүн постоянно ушул сарайдын ичинде кышында жылуу болот экен бул сарай, жайында салкын болот. Сарайдын ичинде эле ошол жерде багып, жем-чөбүн убагында берип, нормасы менен ошол жерде эле багып атабыз. А мисалы
Кыргызда үйүр жаз келгени менен жер жарылып чөп чыгып карын айрылып сүт чыккан кезде мисалы кыргыз мал менен тоо жамынып чыгып кетет. Жайлоо, суусамыр, турук, каркыра мисалы келип сурашат да. Берип туруңуз, бул айгырыңызды берип туруңуз үйүргө дегендер болобу? Болот, бар, алар сурагандар деле көп. Эми сураганда бул айгырды үйүргө кое бергенге деле болбойт буларды. Түшүнгөндөр унчукпайт. Түшүнгөндөр сурабайт, унчукпайт, түшүнбөгөндөр тарынат кээ бирөө бербейсиң деп. Эми аны үйүргө кое бергенде бул айгыр уже болбой калат. Уже өз эмесин бар. Шайы бошойт. Өзүнүн эмесин баарын унутат. Болгон тарбиянын баарын унутат экен да. Болгон тарбиянын баарын унутат дагы, анан бул кайда мунун ордуна келтириш үчүн канча убакыт кетип калат чынында эле. Туура айтасыз, туура. Башынан үйрөтүш керек кайта. Ошон үчүн эч жакка чыгарбай, ушу сарайдын ичинде балдар келип өздөрү минип тренировка кылып турушат. Буларды күнүгө тренировка кылбаса да булар дагы ат кыял деген бар. Өзүнчө Бошой түшөт. Кой деген кожо жок болбосо, а деген ажа болбосо дегендей. Өздөрүнчө оюн салып секире башташат. Ошон үчүн тренировка кылып турушат. Эми мына Кудай буйрса, ушул Сокулук командасынын ийне жибине чейин азыр кам көрүп аткан убакыт экен да. Ушу балдардын жатаканасы, тамак ичкен жерине бир сапар тартып келсек кандай болот? Болот. Эмесе көрүп келе лайыктын баарын бүтүрүп атабыз, ушуларга кам көрүп, Ноорустун эмесине чейин бүтүрүп берип, ушул жака келип жатышат, тренировка кылыш керек буларга дагы Ноорузга камынып. Кудай буйрса, ошонун стройка курулушу жүрүп атат дагы эле. Ошол жерге барып бир сапар тартып келели. Жүрүңүздөр. Мына Алмаз ата. Көкбөрүчүлөрдүн мине турган тулпарларынын ак сарайы кут болсун. Эми боо салынып аткан бөлмөңүз тууралуу кеп салсаңыз. Бул имарат болсо, бул Сокулук командасынын жана 12 улакчыларына салынып аткан өзүнүн жатакана үйү. Үй салып атабыз ушуларга. Ошол жерге келип, машыгуу убагында ошол жерге жатышып, ошол жерге эс алышсын деп ыңгайлаштырып салып атабыз. Мунун ичи 3кө бөлүнөт. Бир комнатасы болсо тиги балдардын жатаканасы, бир комнатасы ашканасы, бияга болсо ыңгайлаштырып баягы өздөрүнө душу, дааратканасы, умуа жуунган жери кылып ушуну салып берип атабыз, ошо ыңгайлаштырып. Тиги алыскы борбордон күнүгө барып келишине кыйын болуп калат экен. Кыйынчылык болбосун деп ушуларга ыңгайлаштырып, ушул ыңгайлуу болсун, ушул жерде эс алышсын, ушул жайда жакшылап эс алышып, жакшылап машыгып, ушу командалар менен жакшылыкка жетели деп атабыз. Ой, баракелди. Түндүк кут болсун. Болсун, рахмат. Эми бул силердин түндүгүңөр ушул жайгашкан конушуңуздар эгемен Кыргыз Республикабыздын борбору Бишкек калабыздан канча чакырым жерде? Бишкек калаасынан биздин бул турган жерибиз болсо 30 чакырым. 30 чакырым. Күнүгө келип кетиш кыйын да. Күнүгө келип кетиш кыйыныраак болуп калат. Андан көрө ошол машыгуу убагында ошол жерге жатып, эс алышып, ошол жерден жакшылап машыгуусуна ыңгайлаштырып беребиз да ушундай. Өзүнүн ашпозчусу бар өздөрүнүн. Ай, баракелди. Ата, Кыргызда айтылган жакшы кептер бар. Түндүк кут болсун, ууктары сан жеткиз болсун, керегеси кучакка толгон ак босоголу чамгарактын ичи, үйү толо ичи кутка орносун деген кеп менен бар болсун, түндүк бийик болсун. Чоң рахмат. Эгемен Кыргыз өлкөбүз 25 жылга толуп турган кезде куруу деген бузган эмес, куруу деген оңой эмес. Мына ушул Алмаз атабызга окшогон кыргыздын аталары ушундай шарт түзүп берип атканына бардыгы мына өзүңүздөр көрүп аткан бир бөлмөнүн ичинде, бир түндүктүн ичинде бир тууган болуп бир карында жатышпаса дагы, мына бир ата, бир эне, бир тууган болуп тайгулунча тегишип ойноп, бир талаада, бир дастаркондо даам сызган мына жатаканасы өзүңүздөр көрүп аткан жылуу, ыңгайлуу шартта түзүлүп, ашканасы аш турган жерде дарт турбайт деп кыргыз бекер айтпайт. Жуунуп, тазаланып, ошол эле ат сарайдын түбүндө мына ушундай түндүк кут болсун деп шартты түзүп берген кыргыз аталарына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми мына кыштын ызгар чилдесине карабай куруучуларга колдоруна береке. Ат сарайдан баштап мына ушундай жатаканага чейин салып кызмат кылып аткан кыргыздын атуу кулундарына ыраазычылык билдирип, өлкөбүздү курганына, түндүктөрдү көтөргөндөрүнө чоң рахмат
аттебей кайда барабыз ата канат? Ушул Алмаз ата. Кандай максат менен ушул демилгени ким көтөрдү үй бүлөдө? Бул демилгени болсо өзүбүз мына ат кыргыздын аты канатта кыргызга. Ат канат болгондон кийин атты жакшы көрүп, ат деметкенден балдар менен кеңешип, балдар чогулушуп, атты жакшы көрөт экенсиз дейт. Давай ушундай бир команда түзөлү, ушундай эме кылалы. Кыргыздын оюндарынын артынан Туптура. Эметели. Демек, ул келин, кыз күйөө, неберелердин демилгеси, үйдөгү бай биче кошулуп, бүт баарын демилгеси менен ушуга келип, ушу команданы түздү, Кудай буйруса. Кудай буйруса, куттуу болсун, түндүк куттуу болсун. Биз ушул атты аябай жакшы көрөбүз. Уулум жакшы көрөт, атасы жакшы көрөт, неберем да атты аябай жакшы көрөт. Анан кийин ушу улакты жакшы көрүшүп, команда түзүп, балдарды чогултуп, ушул сарайды салдык. Сарайды салганыбызга быйыл салып мына бүтүп атабыз. Кудай буйруса жаңы жыл менен бүтүп астын ала киргиздик. Улактын аттарын жакшы көрүп, улакты сүйүпкөнүбүзгө бир 3-4 жыл болуп калды. Ылдый жакта да сарайыбыз бар, аттарыбыз ошол жакта болчу. Биз да ушу балдарга жардам берип атабыз. Ой, бара келди. Абышкам экөөбүз келебиз, балдардын оюндарын көрөбүз, аттар ойноп, куулжуп, жакшынакай болуп басып атса, жүрөгүбүз сүйүнүп, аттарды карап, кадимкидей эс алып кетебиз. Пенсия курагына келе элекпиз, эми келе элек болсок дагы азыр ушундай үйдө отуруп калдык. Эми могу турган тулпардын аты кайсы? Ислам, келчи бияка. Мына Алмаз аксакалдын небереси өзү бир оюн айтып берсинчи. Мына могу турган тулпардын аты ким? Бул турган атын Чагылган. Чагылган. Канча асы чагылган? Канчасы? Канча асы? 3 асы. 3 асы. 3 асы болгондо, демек 4 жашында 1 асы, 5 жашында 2 асы, 6 жаш. 6 жашта болуп калат. 6 жашта болуп калат. Бара келди. Кыш мезгилинде урматтуу көкбөрү сүйөрмандары, кыргыз улуттук ат оюну көкбөрү кышкы мезгилде ойноло турган оюнду билесиздер. Ызгар чилдеде, аппак карда. Эми ушул аттардын жаткан жери жылуу, жеген ичкени таза болуш үчүн ыңгайлаштырып, бөлмөлөрдү бардыгын ушу атка ыңгайлаштырган сапарыбызда мына өзүңүздөр көрүп аткан могу жыгаштын опилкасы. Ушул опилканы жаткан айгырлардын бооруна суук тийбеш үчүн, жылуу болуш үчүн мына ушул опилкалар төшөлөт экен. А бул опилканын алдында кадимки эле кызыл кирпичти кырынынан коюп тизип, анын үстүнө мына опилканы салып, анан опилка суу болуп чыланып калганда муну улам-улам жаңыртып турушат. Мондай сонун ыкмалардын бири. Ушул эки кыргыз көкбөрүчүлөрдүн негизи эле көкбөрү эмес, мал семиртүү болсо, буудайды, арпаны тегирменден өткөзүп, кадимкидей дробит этип, орусча жанчып, анан жылкыга берсе, ошол сиңимдүү болот дейт да. Ал эми кыргызга ачык айкын белгилүү. Мына өзүңүздөр көрүп аткан ар бир берүүсүндө мына момдай арпанын майдаланган жеми. Мына сиз көрүп аткандар бул жүгөрү. Жүгөрү. Жана Алмаз атабыз айтып аткан саат мөөнөтү менен грамдап бериле турган, витаминдеп, этин толтура турган, атты жоонойто турган, күчтөнө турган витаминдер. Бул жүгөрү. Ал эми бул болсо мына бул болсо арпа. Мына жанчылган арпа. Арпаны ушинтип жанчып берсе, ашказанына сиңимдүү болот. Бааты эрийт дегендей, арпаны көптүрүп берсе, ашказанга бир аз күч келип калат. Анан үстү милдеттүү түрдө жабылыш керек. Анткени тоок, канаттуулардын бого аралашып кетпеш үчүн.
bir atка, bir жылкыга кенени менен bir түк кетет. Ошол bir түк. Эми бул түк заманбапташтырылып, азыркы биздин заманыбызда мына ушундай түк менен оокат кылып калган замандабыз, өзүңүздөр көрүп тургандай. Мурун билесиздер, колго чапкы менен, чалгы менен чаап, аны тестелеп, аны үймөктөп, анан эки атты караба менен ташып келген заманда чоңойгонбуз, өзүңүздөр билесиздер. Эми азыр технология деген, техника деген бар. Мына өзүңүздөр көрүп турган 3 чабык менен деп атпайбы? Мына ушундай эспарсептин мына бүрү менен bir at gününe 2 түктү жейт. Урматтуу кылымдарды карыткан кыргыз калайык калкы. Эне деген наамда, эне деген 3 эле тамгада ааламды титиреткен күч турат деп акындарыбыз бекеринен жазган эмес. Эне деген үйдүн куту, эне деген үйдүн жылуулугу, ата деген үйдүн көтөрүлгөн, кызыл желбиреген туусу дегендей алтындай болгон Бибисара апабыздын мына ушул байы менен, балдары менен ушул имаратты салып, кыргыздын улуттук ат оюнун өнүктүрөлү деп илебине наам бышып, үйдүн куту болуп турган алтындай болгон Бибисара апабызга, апа алтыным, ушул үй бүлөңүздөр менен жапа-тырмак киришип, камыр жумур болуп, баш отуңуздар менен ушунун баарын жасап аткан иш алкаңыздарда үй бүлөгө ушул иш чара мындай тоскоол болбойбу? Жок, болбойт деле. Абышкам, балдарым уш жакты сүйүп, урматтап бул жакка келип жүргөнүнөн мен деле ушуларга кошулуп калдым. Мен дагы ушулардын сүйүнүчтөрүн кошо бөлүшүп уш жакта жүрөм. Мага дагы жылкы баласы жагып калды. Ал деле баладай болот экен, жылкы деле жакшы көрсөң жакшы көрөт экен. Булар сылап сыйпаса кошо сылап сыйпап, булак тарткан балдарым келсе ошолорго чайымды белендеп, тамагымды белендеп, тренировка жасашып жүрсө, келгенден кийин балдар кубанычта келишет. Байге менен келишет балдар. Байге менен келгенде балдардын кубанычтарын кошо бөлүшүп, мен дагы аябай кубанычта болом. Балдар аттарды аябай жакшы көрөт экен. Бул улак тарткан балдар атты ушунчалык урматтап сыйлашат экен. Атты жакшы көрүшүп, кучакташып, моюндарынан сылашат. Тең айланып, ушундай жакшы сүйүшүп карашат да. Мен баягы баамдап карап турам ушу балдарды. Анан кийин атта ошо балдардын ою менен болот экен. Маалы менен тамактарын беришет. Анан ошол көз баш болуп, абышкам ошолорду карап турат. Улак тартканды билбесе дагы атты минип алып, тегеренип, айланып, балдар менен басып, ой бул ат мындай, бул атыбыз жакшы, бул атыбыз мындай болуп калды деп, булар сүйлөшсө кошо булар менен сүйлөшүп, кошо кубанса кошо кубанып, кичине бир атыбыз аксап калса, булар кейип калса кошо кейип эле ушинтип аралашып эле жүрүп атам. Апа алтыным. Мисалы өзүңүздөрдүн уул кыз неберелерден тышкары ушул 12 көк бөрүчү, 12 уулуңуздар бар экен да. 12 көк бөрүчүнүн канча балдары бар? Силер деген эң бактылуу ата апасыңар. Ошонун үй бүлөсүндө кубанычтары силердин кубаныч. Үй бүлөсүндө кайгы капаны чогуу бөлүшүп, умай эне, бакай ата болуп, акылыңыздарды айткан чоң милдетте турасыздар сиздер. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Эми Алмаз апа, мисалы 12 атка, ошол бир атка күнүнө 2 түк кетет. Мындай жалпы жонунан алганда. Эми ошол 12 атка бир жылда ошол чөбү менен, арпа, буудайы менен, сулусу менен камсыздоо үчүн канча жер иштетесиздер? Эми жер иштеткенде жерибиз бир 6-7 гектарга муну арып эмесебиз беде себебиз. Ошонун биринчи чабынан аягына чейин жыйнасак, ошол чөп жетип калат. Эми бул Сары Өзөн чүйдө канча чабык? Бу жерде болсо жакшы погода болуп, жаанчыл болсо 4 чабып алабыз. Суу болсо, суу жок эме болсо 3 чабылып калат. Ошол кенен жетет. Арпа болсо айдаган жерибиз болсо бир 10 гектарга айдайбыз. 10 гектардагы арпа жетет. Жыл маалына кайта айланып. Берекесин берсин. Мына ошентип
Алмаз атабыз менен Бибисара апабыздын ушереги көкбөрүчүлөргө жасаган, курган түндүк шарттарынын тегерегинде момундай көлмөлөр, балык деген улук, ушул балык улоо, ушундай сууну, суудай тазалыкты балыкка толтуруп, момундай шарттарды куруп берип, тегерегинин бардыгын гүлгө орнотуп, жашылчаландырып, эгин сеп, арпа сеп, мына иш алкагын өзүңүздөр күбө болуп отурган короосу, коро толо мал болсун, үйүм толо бала болсун деген тилектери менен аман болушсун демекчибиз. Кыргызда бир жакшынакай береке бата тууралуу ыргактары эске түшөт. Кырда коюң жайылсын, кыргызым жамбаш менен куйрук же, жайлоодо жылкың жайылсын, чучук менен карыта же, жазмаалы менен мына буюрса нооруз келатат, кунаажын уюң музоолоп, кең корооңо сыйбасын, байтал бээң кулундап, дегеле Кыргызстанга батпасын демекчибиз. Мына ушундай түндүктү момундай көбүк менен чаптап, жайкысын Сары Өзөн бетегеличи үйдө ысык жараткандын күнү, ошондо салкын болсун деп, кышкысын жылуу болсун деп, ар бир 12 атка бирден тердик, бирден жүгөн, мына кирпичти кыры менен Кремлдин аянтчасындай кылып тизип, анан үстүнө опилкадан таштап, момундай жагдай, момундай ыңгайлуу шарттарды замандап, шарттарды куруп берген атабызга чоң рахмат демекчибиз. Өмүрдө рахмат деген сөздү көп айтыш керек экен. Мына акырлары ар дайым тузу, канты, жеми, чөбү салынган, сугарыла турган жерлери өз-өзүнчө салынган. Ар бир бөлмөдө, ар бир аттын бөлмөсүндө бирден күн тийип турган терезеси. Бардыгы эске алынып салынган имарат сарай кут болсун. Кеткендин келиши бар, алыштын бериши бар деп кыргыз бекер айтпайт. Мына сапар тартып кетишти эле кыргыздын жигиттери, көкбөрүчүлөрү эми өздөрүнө таандык убакыт соңуна келип жеткен соң кайрадан кайтып коно турган жери бар. Мына келип азыр аттарын бастырып иштетип келишти. Сапарлары байсалдуу болсун. Ушул жумушу күндө кайталана бермекчи. Билектүү болгон кыргыз элинде бели бекем болсун. Жилиги чучукка толуп турган балбан жигиттерибиздин бири Урмат Мусаев. Дегеле кыргыздын кулунун кыргыз гана тааныбастан бүткүл ушул
Азия чемпионатында эмне деген мусулман өлкөлөрү боордошторубуз тааныган, Кыргыздын далай кубанычын алып келген балбан жигитибиз, ыймандуу, тилеги менен бийик, Кыргыз үчүн жан бере турган Урмат Мусаев сиздердин назарыңыздарда. Эмесе, Урмат, атаң сени урматтап койгон, урматтуу болсун, атак даңктуу болсун деген атты мына кадырлап, кастарлап келатасың буюрса. Ушул Сокулук командасына кандай жол менен келип, кандай келишим түзүп калдың? Ошол тууралуу бир кеп салсаң. Саламатсыздар. Бул командага келгеним себеби ушу командада, Сокулук командасында ушу өзүбүздүн достор, катышып жүргөн досторубуз көп командада көбү ушу жакта ойнойт. Ошолор менен сүйлөшүп келишим түзүлүп калды. Ушул Сарыөзөндө ойночубуз буга чейин. Анан ошол достор менен биригип бир чогуу чыгып көрбөйлү ушу бир команданы Сокулукту бир Кудай буйрса чемпион кылып же болбосо жакшы алдыңкы байгелерге жетсели деген ой менен эле ушу командага келишим түзүп ушу командага келип калдык. Ой, баракелди. Кут болсун келишимиң. Сапар байсалдуу болсун. Эми мисалы Урмат, сени көкбөрүчүнү ба кыргызда айтат го. Көкбөрүчү кылган албетте өзүнүн эмгеги, дарамети, анан такымындагы тулпары. Сен эми ушул Сокулук командасында кайсы тулпардын үстүнө отурайын деп турасың камынып? Азыр аны сүйлөшө элекпиз. Бир 2 атты даярдап атабыз, Кудай буйрса ошол. Меники өзүмдүкү эме көкбөрүдө көбүнчөсү жана бир-бирге чыкмай, ошо бир 2 ат бар, ошо 2 атты бирөөсүн жакшы келтирип алып чыгабызга деген ой. Сен эми урматтуу көкбөрү сүйөрмандары, Урмат деген жигитти билесиңер. Ортодо жекеме-жеке эң кичи, ортодон алып чыгып далай тайгазанга улакты толтура турган жигиттердин бири. Мисалы мен Урматтай болсом деген биздин инилерибиз, мына ушул Урматтай болгон агасы бардын жакасы бар дегендей. Урмат, сен өзүң мисалы ушул көкбөрүдө чоң салымыңды кошкон кыргыздын атуулдарынын бирисиң. Ушул жаңырган январь айынын башында кыргыз элине бир каалоо тилегиң менен бөлүшүп кетчи. Ушу кирип келген жаңы жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун, берекелүү жылдардан болсун, элибиз тынччылыкта болсун. Ушу ат жалында ойноп жүргөн жигиттерибизге билегине билек, такымына такым. Ушу жаңы жылда жаңы жетишкендиктерге, жаңы ийгиликтерге жетишелик. Ушу кыргыздын намысын чүрбөй, ушу жаңы жылда да жакшы даражаларга жеткендей бололук. Кыргыз элинин бөлөк ушул Азияга эмес, дүйнө жүзүнө таандыккан жакшы командадан болсун демекмин, биздин команда. Команда ийгиликке жетсин. Урмат, Сокулук командасы менен жер жарылып, Кудай буйрса, чөп чыгып, карын айрылып, сүт чыккан кезде мусулман Норус майрамына даярдык иш алкагындасыңар да. Анан Кудай буйрса мына Манас оюндары келатат. Эми ушул кыргыздын жетишкендигинде, кыргыздын төбөсү көккө жетип, эгемендүүлүгүбүздүн жылдары кошула бергенине салымыңыздарды кошуп, ийгиликтүү, байгели болуңуздар деген тилек кыргыз көкбөрү сүйөрмандарынын атынан колуңузду кармап, келечекте кадамды кенен таштап, ак калпак менен бийик, ыймандуу, ынсаптуу, акыл насааттуу кыргыздын атуулу болушуңузга тилектейбиз. Рахмат. Бар болуңуз. Урматтуу көкбөрү сүйөрмандары, ала тоону аркалап келдим, ыйманым менен, акылым менен ала тоону калкалай бермекчимин деген бул ак бата. Ата менен эненин, апанын ак батасын албай тирүүнүн иши жүрбөйт. Ошондуктан кыргыздын улуу салты боюнча апабыздын эне сүтүн актай турган ушул уул неберелерине, кыздарына рахмат айтып, алкыш айтуу менен апабыздын ак батасы сиздер үчүн. Кыргыз элиме ушу кирип келген жаңы жылыбыз жакшылыктын жылдары болсун, тынччылыктын жылдары болсун, молчулуктун жылдары болсун. Эне сүтүн актаган уулдарыбызга, атасын кадырлаган кыздарыбызга, дегиле кыргыздын урпактарына ыймандуу болушун, бакыт таалай каалайм. Баракелди. Чоң рахмат апа. Эми Алмаз ата, ушул 60-ты аркалап калган, жараткан берген кайраттуу жылдардан бөлүшүп, ак бата сизде болсун кыргыз элинде.
жаңы жылда кааларым мына кирип келген жаңы жыл менен кыргыз элимди куттуктайм. Жаңы жылда жакшылыктын жылдары болсун, кыргыз элинде молчулук, токчулук болсун, тынччылык болсун. Ушу Кыргызстанда бүт жалпы кыргыздарга кааларым тынччылык, токчулук болсун. Баракелди. Айтканыңыздар келсин. Бар болуңуздар, эсен болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат силерге. Төрүбүздү эч убакта бошотпой, төрүбүздү ата менен апанын ак батасына бөлөп, уул жети урумга, кыз жетсин кырымга дегендей, кыргыздын атасы ардактуу, энеси болуп бар болуңуздар демекчибиз. Рахмат силерге. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Кыргыз эли кылымдарды карыткан, эч ким бизди өчүрө албайт тарыхтан деген саптарды кыргыз элинин арасында бекеринен айтылып келбейт. Мына эгемен өлкөбүздүн желбиреген кызыл туусу, бул желектин ичинде кымтылган ыйман, ынсап, көтөрүмдүүлүк, сабырдуулук, достчулук, айткан сөзүбүз атылган октой бекем экенине, тарыхы болбой эл болбойт деп мына тарыхка дагы бир ак барактарын кошуп келе жаткан ат үстүндөгү кыргыз атуулдары, кыргыз кулундары бар болсун. Атадан балага өтүп келе жаткан салт боюнча атанын ак батасын, атанын алкышын албай, эч убакта жолуң болбойт. Эненин ак сүтүн актамай, эненин ак сүтүн актап, эне таманында бейиш деп айтылган улуу акылды туу туткан кыргыздын атуулдары арбын эмеспи? Ар бир көкбөрүчүнүн салган салымы тарыхка, ушул көкбөрүгө салган салымдары, жасаган эмгектери атадан балага өтө берсин ата канат. Атанын ак батасына татыктуу бол кыргыздын атуулдары деп мына Асылбек Өзүбеков абабыздын дагы эмгеги ар бир баланын ысымын ааламга даңазалап, даңктап, жар салып чыгарып, кыргыздын көкбөрүчүлөрүнүн иш алкагы мына 2016 жылдын бүткүл дүйнөгө жар салган көчмөндөр оюндарына белгиленди. Анткени ак калпактай асман тереген ак тилегиң менен бийик бол деген кыргыз атуулдарына ийгилик, ыйман, ынсап, үй бүлөсү менен кыргыз элинин кубанычында, кыргыз элинин ар дайым бар жакшылыгында төгөрөгү төп келип, мүчөсү келишип, кыргыздын желбиреген эгемен, тарыхтуу, нарктуу, барктуу өлкөбүздүн желбиреген кызыл туусун көтөрүп, асманга, ааламга желбирете берсин ата канат. Бар болсун кыргызымдын жигиттери. Тоо жамынып келдим дүйнөгө, тоо жамынып кетермин ыйманым менен дүйнөдөн деген урматтуу кыргыз калайык калкы. Ушул сиздер менен бирге болгон 1,5 ай мөөнөтүнүн ичинде биз сиздерге колубуздан келишинче ушул кыргыз улуттук ат оюну көкбөрү түптөлүп, тайгазанга чейинки болгон оюндарды, жер улактарды, байгелерди, атты иштетүү иш алкагында колубуздан келишинче сиздерге акылыбыздар менен бөлүшүп, сиздер менен жакшы билимибиз менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Урматтуу кыргыз калайык калкы. Кыргыз эли мына ушундай балбан күрөш, улуттук оюндары каада салты, тыйын эңмей, кыз куумай, эреңиш, анан ат үстүндөгү кыргыздын улуттук ат оюну көкбөрү менен каада салттуу болуп келген. Ааламга жар салган кыргыз эли мына көчмөндөр оюндарын өткөзүп алгандан кийин дагы да болсо кыргыздын желбиреген, ыйман ынсаптуу, билимдүү, нарктуу, барктуу, өзөктүү өлкөбүз ааламда желбирей берсин демекчибиз. Кыргыздын башында калпак түшпөй, жүрөгүндө ыйманы бекем, сабырдын түбү сары алтын болуп, ушул көрсөтүүбүз менен урматтуу көкбөрүчүлөр, ар бир көкбөрүчүнүн эңсеген максаты бар.
бир муштумдай жумулуп бир түндүктө ушундай очор бачар болсок, уктасак дагы, турсак дагы, машыксак дагы, суу ичсек дагы, бир бөлмөдө жатып, бир түндүктө иш алкагында бирге болсок деген тилек. Ар бир көкбөрүүчүгө каалай турган менин тилегим. Ушундай ак сарайлуу болуп, бир муштумдай жумулган кыргыз эли бекем болуп, келечекке ыйман ынсабыңыздар менен, бийиктигиңиздер менен, ак калпактай асман тиреген ак тилегиңиздер менен аман болуңуздар демекчибиз. Ушуну менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз көчү теле долбоорубуздун күйөрмандары, 1,5 ай күндөрүбүздө сиздер менен чогуу болгон иш алкагыбыз карып баратат. Мына эми марага ашыксак дагы, машыксак дагы келип жеттик аманчылыктын аркасынан. Аз да болсо сиздер менен коштошууга аттыңай, коштошуу эң кыйын дегендей, бирок айтат элем. Кайра кайтып жолугушчу күндөрдө аман, эсен, ыйман ынсаптуу бар болсун кыргыз калайык калкы. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.